той баштайлы алақандар жабылы. Билейли, жастенге туруба, билейли, қошто жегендерда, бақтылы болғыла, ешқашы бойыңа, құт болсын үйлерін тойыңар. Бақтылы болғыла, ешқашы бойыңа, құт болсын үйлерін тойыңар. Арваңыздар, биздин көрүүчүлөр. Бүгүн биз жолук долбоор үчүн, Кыргызстан үчүн өтө сонун жаңылык. 7,5 миллион кыргыз элинен бүгүн Болот менен Милена бири-бирин издеп табышты. Ата-энелердин ортосуна алтындан көпүрө салышты. НТС телеканал менен биргеликте биз жолуктук долбоору бүгүн Болот менен Миленанын апталдуу үйлөнүү тоюн ачык деп жарыялайбыз. Той кут болсун! Болгула ишкашы оюңар, кут болсун үйлөнүү тоюңар. Албетте дароо эле экран жанганда биздин маанайыбыз 5ке бөлөнүп турган убагы. Ар бир адам мамиле менен иштеш үчүн кээ бир адамга көп убакыт керек болсо, кээ бир адамга аз убакыт керек болот экен. Ал эми 4-сезондун катышуучусу, 5-сезондун катышуучусу, 6-сезондун катышуучусу Болот наконец-то үйлөнүп атат. Биз тоюбузду шаңга бөлөйбүз. Ал эми экран сыртында көрүп турган биздин көрүүчүлөр канча деген суроолор келет. Биз жолуктук долбоору чынбы деп. Албетте чын экенин 3 жылга жакын жалпы биз командабыз менен сиздерге тастыктап келе жатабыз. Анткени 3 жылдын ичинде 20дан ашык жуп баш кошту. 1000 деген талапкерлер келди. Дагы да мамиледе жүрүп, дагы да баш кошобуз дегендер бар. Биз жолуктук долбоору кыргыз тилин коргоп, жанагы ар бир үйдөгү мамилени сактап калганга, үйдүн барктуулугун, аял заттын барктуулугун биз ар дайым колдоп келебиз. Биз жолуктук долбоору бул 100% реалити долбоор. Анда эмесе катышуучулар, биз албетте бүгүн тойго конок болуп келип отурган жалпы той ээлери деп деле койсок болот. Болот мырзанын бир туугандарын чакырып коелу, жеңелерин чакырып коелу. Келиңиздер бул жерге. Билейли, кошто жегендерда, бактылуу болгула, ишкашы оюңар, кут болсун үйлөнүү тоюңар. Маанайыңыздар жакшы болуп атабы? Биз аябай толкунданып атабыз. Кадимкидей өзүңүздөр үйлөнгөндөй болуп атышпайсыздар, Мындай ар бириңиздерге ушундай той насип этсин. Ал эми урматтуу көрүүчүлөр, сиздер күтүп жаткан мырзаны сиздердин кол чабыңыздар менен биз чакырып алганга даярданалы. Ар бир бойго жеткен периште өзүнүн кыялындагы ак боз ат минген Ханзаданы эңсеп келет экен. Бирок биз жашоого реалдуу карай келе турган болсок, Ханзада бул бир гана жомокто болот экен, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү күнүбүздүн Ханзадасы десек болот. Бүгүнкү күнүбүздүн чечкиндүү мырзасы. Акылдуу десең акылдуу, келбеттүү десең келбеттүү, жанына жоро жолдошторду топтой билген, таланттуу, кыргыздын таанымал таланттуу мырзасы бүгүн биздин куттуу студиябыздан баш кошуп отурган убагы. Өзүнүн чечкиндүүлүгүн 6-сезондо бүгүнкү күнү кыргыз элинин алдында далилдеди. Көптөгөн айымдар кээ бир мырзаларды айтышы мүмкүн. Бул чечкиндүү эмес деп. Бирок Болот мырза чечкиндүү кандай экенин көргөздү. Анткени ар бир мырза өзүнүн Ханзадасын тапканда, ошондо мырза чыныгы чечкиндүүлүгүн көргөзөт экен. Ошондуктан Болотту чечкинсиз дегендер сөзүңөрдү артка алгыла. Анткени Болот мырза өзүнүн сүйүүсүн тапты. Бир айга жетпестен өзүнүн сүйүүсүнө бүгүн баш кошуп жаткан убагы. Сиздердин кол чабыңыздар менен
күйөө жолдошту жанына алып жана өзгөчө гүлдөрдү кучактап келе жаткан Болот мырзаны күйөө жолдошту тосуп алып келиңиздер. Кандайсыздар, Болот мырза? Мана кандай? Сонун! Микрофонго. Мана кандай? Сонун! Мана кандай? Сонун! Эмнеге сонун, эмнеге? Болот мырза ойлоп атканда сонун. Демек, Болот мырзанын канча жылдан бери досусуз? 1 жылдык. 1 жылдык, э? 1 жылдык жакын дос. Бирок убакыттын өтүшү менен ар бир адам 30тан өткөндөн кийин чыныгы досторду таап баштайт экен. Ошондуктан Болот мырзанын досуна кол чаап коелу. Катырап келиңиздер. Бойдоксузбу? Бойдоктун, бойдок. Анда бүгүн Девушкам бар өзүңүз. девушкам бар дейт. Эмеден туктан алып коюптур да өзү. Дароо жооп бергенине караганда, бирок биякта девушкалар стенкада бирөө кыйкырып атат да. Ошондуктан Болот күйөө жолдошун алып калалы, биз жолдук долбоорун. Даярсыздар кыздар, Кыздар даярсызбы? Азаматсыздар, азаматсыздар. Ал эми урматтуу биздин көрүүчүлөр, анда төрүбүзгө бүгүнкү тоюбуздун коноктору, төрдүн көркү, албетте бул биздин кудагыйлар жана кудаларды чакырып коелу. Кол чабуулар болсун. Төрдөн келиңиздер, төргө өтүңүздөр. Жок, мен берем. Бияка. Просто алып да. Келиңиздер, бияка төргө. Төргө. Болот мырза, мындай ушул 6-сезон башталган ушул жактан үйлөнүп кетем деген бир ой болду эле сизде? Ой такыр негизи болгон эмес. Өзүм деле күтпөй мындай перерыв алып эле кетейин деп аткам да. Уже өзүм эле кетейин деп аткам. Бактымды таппай калдым окшойт деп, Анан айтып коет го орусча тиги Надежда умирает последним депчи. Ошо эң отурдум эми до последнего дегендей. Анан Кудайдын буйругу менен мына табып отурам. Өзүм бактымды. Керемет. Мында бай орусча айтып кеткенде локти кусайте кыздар деген сөздү айткым келип атат, албетте тамаша. Ал эми урматтуу кудагыйлар жана той ээлери да туруп берсеңиздер, азыр биз бул жака жагымдуу ырдын коштоосунда Болот мырзанын түбөлүк жары. Болот мырза суу ичсе суу ичкен, нан жесе нан жеген, торт жесе торт жейм деп, Болот мырзанын кандай турмушту басып өтпөсүн, Болот менен биргеликте өмүр бою турмушка жол аттанганга даяр болуп турган биздин ханышабыз келе жатат. Бул дагы бул бир үйдүн туң кызы, чүрөктөй сулуу кызын Болот мырза өзүнүн жоопкерчилигин алып, бүгүн 7,5 миллион кыргыз элинин алдында өзгөчө той өткөрүп жаткан убагы десек болот. Албетте, ар бир айым аппапак көйнөк кийип, өзү жактырган, өзү сүйгөн адамга турмушка чыккысы келет эмеспи? Ошол сыяктуу эле биз жолуктук долбоору дагы бул ала качууга каршы. Ар бир адамдын биз сезимин, сүйүүсүн, ичтеги эмоцияларын баалап, бири-бирин сүйүп, бири-бирине турмуш курганга чейин биз жолуктук долбоору жалпы командасы менен өзгөчө себеп болуп кала беребиз деп эсептесек болот. Бүгүнкү күн тарых, Кыргызстандын тарыхында бир дагы жолу жуптар эл алдында чыгып үйлөнгөн нерсе болчу эмес мурда, бирок 3 жыл аралыгында ар бир үйлөнгөн жуп биз жолуктук долбоорунда жана кыргыз элинин алдында өзгөчө тарых жаратып атат десек болот. Бүгүнкү дагы бир биздин татнакай Болот мырзанын келинчеги десек болот. Сүйгөн адамы Миленаны биздин кесиптешибиз Гүлназ Чыныбек кызы жар ыры менен алып келе жатат. Кол чабуулар болсун. Сүйүнчүү агайым, келин келе атат. Кол чаап коштоп тосоңуздар.
келиңиз. Жана ошондой эле биз жолдоштук долбоорунун алып баруучусу Гүлназ Чыныбек кызына кол чаап коелу. Бүгүнкү маанайлар абдан жакшы болуп турат, анткени Гүлназ айым бүгүнкү жар-жарды чын жүрөгүнөн айтты. Ар бир жар-жарды чын жүрөгүнөн айтат, бирок Гүлназ айымдын дагы ушул Болот мырзанын баш кошушуна чоң себепчи болду. Экөөнө жакшы кеңештерин айтты дагы, бүгүнкү жар-жарды орусча айтканда бесплатно айтты. Унутпаңыз Болот мырза ошончо Гүлназ айымды бизди конокко чакырганды. Ал эми биздин кудагыйлар жана ошондой эле той ээлерине дагы биз өзгөчө сөз бергибиз келип атат. Урматтуу катышуучулар, келиңиздер, отуруп берсеңиздер болот. Биринчи сиздер мындай көңгүчөктү кое туралычы, сүйлөтпөй, сиздерде азырынча отуруп эс алып туруңуздар. Ал эми биз 2 жашты да ордуктарга узаталы, келиңиздер. Гүлназ айым, сизди ырдап кирер менен дароо биз сизди учураштырбай калдык окшойт. Көрүүчүлөр менен ырчы катары кабыл алып эле келиңиз. Алпамчы катары учурашып коюңузчу. Албетте, бүгүнкү күндү жалгыз Болот мырза гана эмес, буга кошулуп биз дагы чакан үй бүлөсү күттүк. Анткени ошончо кеткен убакыт, ошончо канчалаган сөздөргө чыдап дегендей, ушул күндү дагы жеңишиңиз менен куттуктайм деп койсом дагы болот. Бул бир гана сиздин эмес, жалпы биздин үй бүлөбүздүн дагы бактысы. Бүгүн биздин үй бүлөгө жаңы мүчө кошулуп, келиндүү болдук. Сүйүнчүү агайым. Жана Болот мырза да атайын гүлдүкөнгө токтоп кур келбептир. Ошондуктан Болот мырза келиңиз. Милена кызыбызды мына ушундай эрезеге жеткирген, бул дүйнөгө алып келген. Түн уйкусун кечип баккан, мага колума куш кылып кондуруп жатканда өзүнүн апасына же болбосо кайненесине. Гүлжан кудагыбызга. Неге Милена келинибиз татынакай десе, апасы татынакай турбайбы? Мен апасы экен десе ишенбедим. Караңыздар, жап-жаш сап-сулуу кайненеси бар экен Болоттун. Ал эми неге Милена татынакай болуп Болот мырзага жакты дегенсе көрсө, Миленанын иниси Амир красавчик турбайбы мындан? Жакынакай турбайбы? Амирге кол чаап коелу. Жана ошондой эле Виля жана Индира эжелерибизге кол чаап коелу. Эжелери Асел кудачабызга кол чаап коелу. Келиңиздер. Жана ошондой эле сиздер 2-1 туугансыздар, 2-1 тууган экен, ошо Милена жана Амир экен. Ошондо биздин куда балабыз деп бүгүн колдон келишинче сыйлап алганга аракетибизди кылалы. Ал эми бул жакта Гүлназ айым, Болот мырзанын да туугандары, той ээлери десек болот. Кандай сон, булар баары даяр болгондо келишти го. Мамилелердин баары даяр. Бир да жол чуркап болсо кушушкан жок ийби. Даяр кудайлардай болуп сый көрүп атат бүгүн биздер деп эле. Жакшы келип алдыңыздарбы? Анайыңыздар жакшы? Оксана эжекебиз, Жазира эжекебиз жеңелери менен жана ошондой эле досторуңуз да келди. Данияр мырза. Коллега досторум. Данияр, Темирлан, Аиша кол чаап коелу келиңиздер. Өзү биз кыргыздар той өткөргөн жагынан аябай алдыдабыз да көп мамлекеттерге караганда, бирок ушундай студияда өткөн тойдун дагы мындай орусча айтканда атмосферасы бир башкача болот да. Бул жактан кичине тартынып, карманып турасыздар. Болбосо фуршет калбай калыш керек эле беркиндей той болгондочу. Ошондуктан бүгүн тойдо эмнени көрсөңүздөр ошонун баардыгы сиздер үчүн арналган. Тартынбастан кенен туруп, ырдап, бийлеп, тамактан даам сызып, батаңыздарды берип отуруп беришиңиздерге биз тилектешпиз да. Анда бүгүнкү биздин тоюбуздун башталышында сөзсүз түрдө баягы ата-энелерибиздин ак батасы же болбосо жакшы каалоо тилеги менен баштасак жакшы болчудай болуп турат, Канат мырза. Анда келиңиз, сөз ыйгарып коелу. Кудагый апабызга кол чаап коелу. Кудагыйыбызга сөз берсек, каршы болбойт болушуңуздар керек, Туруп коелу 2 жаш. Канат мырза, саламатсызбы? Гүлназ айым жана жалпы жааматына, катышуучуларга салам жолдойм. 2 жаш бактылуу болсун. Болот, сага аманат кылып кызымды берип атам. Биринчи кетиришим кызымды. Жалгыз кызым. Баалап бартап аласың. Өзү дагы аябай назик кыз. Турмуш көрө элек.
ошо бактылуу болгула, алдыңарды бала басып артыңарды мал бассын, түбөлүктүү болгула, кармашкан колуңар эч качан үзүлбөсүн. Айтканыңыз келсин. Албетте биздин кудагыйыбыз бир четинен кубанып турса, менин кызым өзүнүн бактысын тапты деп, бир четинен кабыргасы кайышып турган учуру, көзүнөн жаш алып аткандагы учуру. Эч камтамал болуңуз, Кудай буйруса, Болот мырза бизди, жалпы кыргыз элин, биз жолтун көрөрмандарын, катышуучуларды уят кылбай жакшы күйөө бала болуп берет деген ишеничтебиз. Бактылуу болушсун. Гүлназ айымга кошумчалай кете турган болсок, албетте Болот мырза бул бир гана сиздердин уулуңуздар эмес, элдин уулу болуп калды. Ошондуктан Болот мырза кичине бир туура эмес кадам таштаса эле элдер биз өзүбүз тарбиялап турабыз. Ошондуктан коомчулук менен баарыбыз карап турабыз, мамилени. Түз чалып бересиздер да. Келиңиздер, анда той ээлерине дагы сөз берели. Саламатсыздарбы, Гүлназ айым, Канат мырза, катышуучулар. Баарыңарды бүгүнкү той кут болсун, 2 жаш бактылуу болсун, ыймандуу болсун, жүрөктөрүнө ыйман толуп, алдын бала басып, артын мал бассын, аман болгула, өкөң 2 акты тең сыйлаган жакшы жаштардан болгула, үлгүлүү жаштардан болгула. Ушуну уюштурган баардык НТС жамаатына терең ыраазыбыз, жана сиздер дагы түгөйлөрүңүздөрдү таап, уш жерден жаркырап, жайнап, Канат мырза менен Гүлназ айым узатып жүрө берсин сиздерди. Бар болуңуздар. Болот мырзанын чогуу иштешкен коллегасы десек болот. Ошон үчүн Болот мырзаны болушунча мактаңызчы. Саламатсызбы студия. Бүгүнкү той кут болсун, Болот мырза, Милена. Чын жүрөктөн ушу тойго келгениме ыраазымын. Баарыбыз бактыбызды тапканга татыктуубуз. Болот мырза, Милена бизге орусча айтканда пример көрсөтүп, мындан арты жол ачып берсин баарыңыздарга. Анан Бойдоксузбу? Ооба. Долбоорго келгенге чын айтканда мындай дух керек да. Өзүң бул деген атмосфера Кыргызстандын баары көрөт. Чын айтканда просмотрларыңар аябай көп. Анан ошо той ээси Болот мырза, Милена, 2 дүйнөдө бактылуулук каалайм. Кармашкан колуңар бекем болсун. Ата-энеңерди сыйлап, урматтап, жакшы Кыргызстандын эң бактылуу, үлгүлүү үй бүлөлөрүн болгонуңарга чын тилектешмин. Канча жаштасыз? Канча жаштасыз? Мен жаңы эле 40-ка чыктым, эми. Бизде мына эми 40-ка чыктыңызбы? Бизде Эмил мырза бар, 48-ке чыгып калган. Эмил мырзаны мен тааныйм, ал менин досум. Таанысыз? Ал экөөбүз мындай коллегабыз да. Коллега, бирок мындай чайга чыгып сүйлөшүп көрсөңүздөр балким. Бизде мындай кандай мамиле болбойт. Сону мырза го мындай күчтүү, баш деген бой узун, красавчик ушундай. Биз мындай деловой отношениядабыз да, мамиледебиз. Деловой буяк мененби? Эмил мырза мен. Ал режиссер болгондо мени главный героиня кылат. Ушундай убада. Демек кандайдыр бир жакында неге Эмил мырза эч кимди чайга чакырбай атат деп коем, сизди эле күтүп аткан турбайбы көрсө, Гүлназ айым. Ооба. Келиңиздер анда. Сизге Бизден деген Гүлназ айым кудагыйлар жактан сөз бербейлиби анда, келиңиздер. Миленанын эжелери бул жакта Виля эжекебизге берели сөздү. Саламатсыңарбы? Бүгүнкү тойдун ээлери, Канат мырза, сизге, Гүлназ сизге ушундай уюштуруп аткан жашынакай Кыргызстанда мен мурун байкаган эмесмин, көргөн эмесмин, биринчи жолу болуп атат окшойт. Мурун деле 2 жыл мурун башталган экен, бирок байкабаптырбыз. Анан кийин кызыбыз ушундай чыгып атат дегенде эле калтырбай көрүп атабыз андан беричи. Анан сиздерге ушундай ийгилик чоң ушундай баштап турсаңар, аябай чоң ийгиликтүү болсун. Мындай карап отурганда биздин аябай сулуу кыздар бар ушул жердечи. Кандай Кыргыздын кыздары сулуу, жигиттерибиз кандай. Ошолорго жолуңар ачык болсун. Сиз дагы ушинтип мынакей Болот мырза аябай чечкиндүү экен. Ошентип биринчи баштап берип атат. Милена кызыбыз биздин баягы кичине сүрдөп турабыз. Баягы кичине мамасы да сүрдөп атат бир аз. Кандай
анан баягы ичибиздеги баягы өзүбүздүн кызыбыз мен өзү кандай болсо так эле ушундай да. Эч өзгөрүлгөн жок. Ушу чоңойгондо деле ушул, кичикейинде деле ушул. Анан кийин биздин кызыбыз аябай мыкты кыз. Мындай айта алам да, 100%. Эми баягы бир Кудайдан дечи, өзүңөрдөн дагы бунун баары зависит этет. Анан ийгилик силерге, ден соолук, узун өмүр, эки жакты сыйлаган ушундай жакшы үй бүлөлөрдөн болгула. Анан бул кудалар жакты дагы силерге де баягы өзүңөрдүн кызыңардай кылып кабыл алып алгыла. Ошо бир аз сүрдөп турабыз. Так что бүт жакшылыктарды каалайбыз силерге. Рахмат. Бийле эжекебизге колча, Индира эжекебизге сөз берели. ооба бул эжекебиз мен сүйлөп эле коеюн анан бийлеп берем дейт. Андыктан бир тууган иниси Амирчикке сөз берели. Келе кой. Болот жезе эже бактылуу болгула, ден соолук. Амир, сага суроо. Милена эжең кандай мүнөздөйсүң? Кандай сапаттары бар, качестволары? Сени урушабы дегендей. Кандай деп сүрөттөмөксүң? Жагабы өзү сага Милена? Ачык айт. Добрый. Нежная. Болот мырзаны айтып. Красивая. Толкунданат? Албетте, албетте сырыздар. Куда болобуз? Толкунданып окшойт да, кол чаап коюңуздар келиңиздер. Дагы сүйлөй тургандар барбы бизден? Курбусу? Кимдин курбусу? Миленанын. Саламатсыздарбы, барыңыздарга арыбаңыздар. Миленанын эң жакын курбу кызы болом. Чынында Болот мырза биздин көптөн күткөн, биздин компанияда арабыздан курбу кыздардын арасында эң көптөн күткөн аяш болот да. Сизди аябай көптөн бери күткөнбүз. Туптура бир жыл мурун ошо Милена айтып калчу. Мен качан күйөөгө тием, тийбей калат окшойм, мен эмне кылам деп эле аябай кыжалат болуп жүрчү. Ошентип бир жыл өтүп, Болот мырза экөө жолукту, бири-бирин табышты. Ошондуктан өчпөс махабат, тунук сүйүү силерге каалайбыз, аябай бактылуубуз. Милена өзү аябай чында эле назик, экранда, эфирде кандай болсо, жашоодо деле ошондой да. Эч бир эмоциясын сыртка чыгарбайт, көрсөтпөйт, ушундай да. Ошон үчүн мындан ары дагы Миленаны ачып, жакшы мүнөздөрүн биле аласыз деп ойлойбуз. Барыңыздарга чоң рахмат. Ошо миллиондорду жолуктурган, биз жолуктук долбооруна дагы чоң рахмат. Сиз бойдоксузбу? Качан келесиз бизге? Келбейсизби? Эмнеге? Балдар, алып калабыз. Келиңиз анда, Болоттун дагы досу Данияр мырза. Болот, Милена, колуңар кармашкан колуңар үзүлбөсүн, бактылуу болгула. Дүйнөдөгү бар жок кыйынчылыктардан бирге өтүп, ушул жүзүңөрдөн күлүмүк түшпөсүн. Болот байке айтарым, бирге иштеп келгенбиз көптөн учурунда. Всегда манай жакшы болчу, көңүлү ачык адам. Коллективдин душа коллектива деген ушул адам болчу биздечи. Жашоодо да ушундай эле гана өтсүн. Каалоорум чөгөсүн, бар жакшы болот. Жашоо бир барыңыз керек. Айтқаныңыз келсін, рахмат. Кол чабуулар менен биз 2 жаштан орындыкка узатып коелу. Келиңиздер. Келиңиздер. Атайын силерге арналган орындык. Гүлназ айым, бүгүнкү биздин демөөрчүлөргө ыраазычылык билдирип кетпесек болбойт. Албетте бул Airbnb балдар жалаяктар эми ымыркайыңыздын коопсуздугу менен ыңгайлуулугу ар дайым жанаша. Балдар жалаяктар апанын мээримдүү күчүндөй жумшак ымыркайдын назик терисинен аярлык менен кучактайт экен. Алар күндүн да түндүн да ар бир көз ирмеминде ымыркайыңызга кургактык жана тынч уйку тартуулайт экен. Airbnb балдар жалаяктары ар бир ата-энеде болсун жана бир жыл ичинде да Болот мырзаларда да болсун, буйрса. Буйрса. Балдардын биринчи күнүнөн ишенимдүү ыңгайлуулук. Airbnb энинин колу сыяктуу жумшак, табигый коргоо, мээримдүү камкордук. Airbnb сүйүү менен башталган алгачкы кадам.
Эми биздин кийинки демөөрчүбүзгө токтолуп кете турган болсок, Демирбанктан жакшы жаңылык. Онлайн насыя алып, Бека компаниясынан тиричилик техникасын сатып алууга 10 000 сомго чейин сертификат алыңыз. Бул кандай иштейт? Абдан оңой. Ар бир 20 кардар 20 000 сомдон башталган суммада онлайн насыя алса, ал Бека компаниясынан тиричилик техникасын алууга 5 000 же 10 000 сомдук акчалай сертификатка ээ боло алат. Акция 16 апрелге чейин уланат. Мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз. Онлайн насыя болгону 19,99% чен менен. Демирбанк ар дайым сиздер менен. Ушундай жагымдуу маанайда бүгүн биздин тойдо куттуктап келген Өрчү эжекебиз. Албетте, той кандай башталса ошондой уланат деп коет. Андыктан бизге тойдун атмосферасын шаңын ачып берүү үчүн биз бул жака кыргыз эстрада өрчүсү Мээрим Мураталиева эжекебизди шаңдуу кол чабуулар менен тосталыңыздар. Саламатсызбы? Куш келипсиз. Саламатсыздар. Кушубак күнүңүздөр менен, кушубак кечиңиздер менен дегеле келе жаткан алдыдагы чоң бакыт күндөрүңүз менен 2 жаш. Мен бул жерге Болоттун чыгармачылыктагы эжекеси болуп калам. Ошондуктан бүгүн абдан толкунданып кубанып турамын. Милена экөөңүздөр бактылуу болуңуздар. Ушул проекттен мына ушинтип жуттар табышып, анан бүгүн үйлөнүү үлпөт тоюна келип отурганыма абдан чоң кубанып турамын. Биз дагы кубанычтабыз, кош келдиңиз дейли дагы бир жолу. Сизди биз бир гана ырчы катары эмес, пародист катары дагы таланттуу экениңизди билип таанып жүрөбүз. Сурансак кандай дейсиз? Бир пародия. Сурансак кандай дейсиз? Суранганда эме Елена 2 жаш ар дайыма бактылуу болуңуздар. Кармашкан колуңар эч качан үзүлбөсүн. Ай Милена Болотту жакшы карап, Болот сен Миленаны колуңа кармагандай жакшынакай кылып алаканыңа салып жүргүлөр демекчимин. 2 жаш бактылуу болсун дегендир. Ой, али биргиле деп коем, кол чаап коюңуздар. Ошондо азыр Гүлназ айымды туурап калдыңызбы? Күмөндөр абыл. Ошондо Гүлназ эми билгендер билет, эми сен билбейт окшойсуң кана. Мен билем. Күмөндөр абылов агайыбызды тамашалап. 2 жашка чын жүрөгүмдөн дагы жаштар бактылуу болсун. Андан тышкары жаз менен бирге сонун Кыргызстанга дагы бир кыргыз элиме дегенде кыргыз журтчулукта бир үй бүлө кошулуп отурат. Ошондуктан бактылуулук жазыңыздар менен анан 2 жашка арнап чыгармачылык чөйрөдөн 2 жашка арнап ыр-десте жар айтып коюуга уруксат этиңиздер. Мээрим Мураталиева кол чабуулар болсун. Келиңиз анда. Сизде. Жолго аттандың
Балдардын биринчи күнүнөн ишенимдүү ыңгайлуулук, Air Baby энинин колу сыяктуу жумшак, табигый коргоо, мээримдүү камкордук. Air Baby сүйүү менен башталган алгачкы кадам. Нашындай кереметтүү атмосфераны түзүп берген бүгүнкү тоюбуздун шаңына шаң көркүнө көрк кошкон биздин сүйүктүү эжекебиз Мээрим Мураталиева эжекебизге шаңдуу колчолор болсун. Чоң рахмат. Мээрим эже, биз сизди бала кезде телевизордон көргөндө кандай болсоңуз дагы деле ошондойсуз да. Бул сулуулуктун сыры эмнеде? Кичине бир кыскача айтып коесузбу? Эмил мырзага уксаңыз, Эмил мырза сулуулук жөнүндө айтат деп эле. Сулуулук жөнүндө айтат. Эң сулуу Кыргызстандагы ошондон сурап атат да, аябайчы дегенде. Мен деген чындыгын айтканда ар кимдики ар кандай экен. Эч кандай кам көрбөймүн, эчтеке аракет жасабайм. Ошондой эле өзү менен өзү болгондо сулуу болот окшойсуң. Көп нерсе чаптагабаймын, чаптай берсең деле болбойт экен. Аны жашка карап чапташ керек. Жаш кезиңиздерде өзүңөр сулуусуңар, өзүңөр эле сулуу, өзүңөр эле мынечи көрккө келип турасыңар. Ошол кезде быт-кыйтып эчтеке бетке чаптабаш керек. Көп эле нерсе сүйкөй бербеш керек деп ойлойм. Өзүңөрдүн ар бир инсан өзү, ар бир инсан өзү негизи бардыгыбыз жаратылыштан сулуу келебиз. Сулуу жаралабыз. Бардыгыбыз сулуубуз, көрктүүбүз. Дагы бир жолу сулуулар үчүн. Сулуулар үчүн. Анын арасында мен дагы бар. Сиз жок деле. Канат бирок үйлөндүңүз анткени. Канат бирок сен деген мен көп угуп жүрөм, анан өзүм деле эме сен бетиңе аябай кам көрөсүң. Ооба, мен буну мойнума алам. Сен аябай кам көргөндүгүң абдан көрүнүп турат, жылтырап. Абдан сонун бирөө көндүрүп алышы мүмкүн. Эми уход керек сөзсүз түрдө. Бирок деген жаштарга мен деген көбүрөөк кам көрө бербеңиздер деп айткым келет. Ал эми өзүнүн мезгили келет. Ошол кезде сөзсүз түрдө айымдар, мырзалар бетке кам көрүшү керек. Бирок ал чач мондой болгонго кандай карайсыз? Азыр заман эркек. Мен мындай болгонго абдан жакшы карайм. Мен чачымды кыркып койсо так эле ушундай тармал. Чынын айтпаш керек, так эле ушундай тармал менин чачым. Ошондо Мээрим эже жана Кыргызстандын сулуусу, юморист, эстрада ырчысы Мээрим Мураталиева колчолор. Чоң рахмат. Эжекен костюм укмуш экен, Албетте, биздин антрак дагы да уланат. Ал эми биздин таланттуу кызыбыз, эң сулуу кызыбыз Гүлназ айым. Ооба, дал ушундай атмосфераны улантуу үчүн биз кайрадан шаңдууга кезек берели. Сиздердин кол чабыңыздар менен биздин Гүл айым. Menzillerde soğuk çıkandı dillerde sevgimizin izleri var canım birge yürgen yollerde her nefes oningdaman can desen caningdaman ne bolsa ham sevgilim hamisha yoningdaman Lada dalambada biz uçraşkan yılları hitedi hamada Cana o cana egning damardana Koytup tererredi serenada Lada dalambada biz uçraşkan yılları hitedi hamada Cana o cana egning damardana Koyup tererredi Lada dalambada Adır doğurdun Aygır meni düşürüz Adını döne kızır Aç şu ayranı ceviz Aç şu ayranı ceviz Ağayın Aç şu ayranı ceviz
ачы қараң ей, қазанда қайнай чөч бараң ей, ушундай жырғал тойлордоң ей, билейле жигит кыз балаң ей. Кетемендер кетсе кетер, кетсе кетер, кетсе кетер, майлы мени зор етсе етер, етсе етер, етсе етер. Кетемендер кетсе кетер, кетсе кетер, кетсе кетер, муродыга етсе етер, етсе етер, етсе етер. Танцуют жастар мен кәрі, everybody подары. Жастар мен кәрі. Здесь у баре подарок, танцуют жастар мен кәрі. Без өзіміз не подарок, качки не только от жары. Отжарить хочу, хочешь тебе подкачу. Отжарить хочу, отжарить хочу. Здесь у баре подарок, танцуют жастар мен кәрі. Без өзіміз не подарок, качки не только от жары. Отжарить хочу, хочешь к тебе подкачу. Отжарить хочу, отжарить хочу. Ой, у нас же тойский вайб. Көк Жигули, көк Жигули, эслетеді sevgimizді эх Жигули. Хош не гули, қызғанарды сені менден хоша гули. Ай-яй-яй, көк Жигули, көк Жигули, эслетеді sevgimizді эх Жигули. Хош не гули, қызғанарды сені менден гули. Байқабай қалған, қандай жансың көз отымды байқабай қалған. Сырғайланған, ерғайланған, жан, жолуқтың қайдар. Ақылдан алдың, азапқа салдың, жан, жолуқтың қайдар. Ақылдан алдың, азапқа салдың. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздерге бүгүнкү биздин тоюбуздун атмосферасы жагып жатат деген үмүттөбүз. Анда эмес, бир сыйра жырга бийлеп алдык. Бизге романтика жетпей тургандай сыяктанат. Романтикалуу өзүнүн жүрөгүнөн чыккан ыры менен анда шаңдуу кол чабыңыздар менен биз бул жака Бейше мырзаны чакырып алайлы. Sen бар басып бейік өмірдің, сен дүйнөмө күндө жарқып көріндің. Алыстасың күндөрүм, алыстаба күн жүрөгү көңүлдүм. Сенин менен таттуу сааты өмүрүмдүн, сен сезимге нурдай болуп төгүлдүң. Туура келип жылдызыма жылдызым, арбай берген айт жүрөгү көңүлдү. Асман менен жерден барк этең өчүп, арасында жашайм сен деп сен үчүн. Элестете албайм сенсиз жашоону, жансың жалгыз жаралган.
қасиетін жолдығын көңілін оялаған қоштайсың сенде жанға жолығам деп ойлағам құшағыма башың жылып сүй мені жадыраған жазайындай көрінген сенсің жаным асман менен жерден бар кетен үшін арасында жашайм сен деп сен үшін елестете албайм сенсіз жашауды жансың жалғыз жаралғандай мен үшін періштеңсің өмірімдегі болдығын жақсы ойлаған адайым жолдығын сенде жанға жолықсам деп ойлағам сүйігі сенден жарығым керек гүлі көңді чәчіп гүлмемді берер таң атқанда сенің жарық берген жолымдан басқан менің білегім асман менен жерден бар кетен үшін арасында жашайм сен деп сен үшін елестете албайм сенсіз жашауды жансың жалғыз жаралғандай мен үшін Баракелде, биз Бейше мырзанын ушунчалык нерв болуп ырдаганын биринчи жолу көрүп отурабыз. Ылайым эле жугуштуу болсун. Кийинки той сиздики болуп калсын. Мындай алдыга. Албетте бул дагы жандуу чыгармасы менен өзүнүн да талантын тартуулап кетти окшойт да. Бейше мырзага кол чаап койгула. Сизден болсун. Бүгүн өтө катуу өтүп атат той өзү негизи. Болот мырзаны да биз мындай жакшы ырдаганын билебиз да. Ана Болот мырза келиңизчи. Бүгүн сиздердин тоюңуздар тойдо эч убакта эме жаштар эс алып отурбайт, бул жака келиңиздер. Кызматта болот. Кызматта болот. Келиңиздер. Болот мырза актер. Жана Кыргызстанда өзгөчө тарыхый кинолор тартылган Кара Кыргыз деген. Ошол кино азыркы убакта көптөгөн фестивалдарда биринчи орунду алып атат, Ошол жакта жакшы роль жараткан үчүн Болот мырза үчүн кол чаап коелу. Жана ошондой эле мыкты вокалист, ырчы, романтик, ал эми ушундай сонун бир атмосфера болуп турганда Болот мырзадан бир акапелла ыр болбойбу, кандай дейсиздер? Учурда жүрөгү толкуп, айта албай аткан сөздөрдүн ыр менен арнасынчы. Ай керемет, Гүлназ Чыныбек кызы айтты бул сөздү. Келиңиз. Менден эме орусча бир чыгарма болсун. Жанагындай Бейше мырзаныкындай бийик тондуу ырларды ырдасаңыз, мындай болушунча бактылуу болупчу, мындай чачырап ырдасаңыз, келиңиз. На берегу неба. Балким биз келиңиздер катышуулар туруп, балким жанында колдоп турабыз. Вот спрятался день, вот вечер затих, забрав мечты теплом. Кто любовь сохранит
Если сердце молчит, и значит все прошло. Вдаль унесенные ветром чувства останется где-то на берегу неба. Тихо к нему прикоснется луч одинокого солнца на берегу неба. А утром прольется рассветом, уснувшие где-то на берегу неба. Тихо к нему прикоснется луч одинокого солнца на берегу неба. Темп менен сону бир калоо тилек айталычы. Ал эми 2 жашты бизди отургузбайбыз. Келиңиздер, сөз кезеги. Элиза эжеси баштасын. Микрофондорду. Болот, Милена, сиздердин бүгүнкү үйлөнүү үлпөт тоюңуздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Кармашкан колуңар эч качан үзүлбөсүн. Болот, сен Миленага күйөөсү болбой, күйөрү бол. Милена, сен Болоттун аялы болбой, аяры бол деп айтмакчымын. Ошо азыркы сүйүүңүздөр кандай болсо, түбөлкө ушул сүйүүңүздөр сакталып, түбөлкө бактылуу болуңуздар. Чоң рахмат. Керемет. Бизге да жуксун деп кыздар болуп отурабыз, ошондуктан силер да бизге үлгү болуп, элге дагы үлгү болуп, ар дайым суктана турчу Кыргызстандын алдыңкы үй бүлөлөрүнөн болуңуздар деп тилектешмин. Чоң карлыгач, келиңиз. Бактылуу болуңуздар, сүйүүңүздөр түбөлүктүү болсун. Ошондо Нурсултан экөөңүздөрдөн сүйлөдүңүздөр, Саламатсыздарбы? Кадырлуу коноктор, келип бергениңизге чоң рахмат. Мен бул жерде Болот акеге таң баратам. Аябай мындай сизди урматтайбыз, сыйлайбыз. Сиз аябай бизге чоң бир үмүт берип атасыз да, мындай пример берип атасыз. Биз да балким сиздин жолуңузду улап, биз да балким ушул жерден үйлөнүп кете турган ниет бар, буйруса. Эң главный экөөңөр бактылуу болгула. Кармаган колуңар эч качан үзүлбөсүн, дайыма бири-бириңерге поддержка берип, бул жашоонун ысыгына, сууна карабай, дайыма чогулула. Бакыт каалаймын. Келиңиз анда микрофонду улласы Эмил мырза көрөлүчү. Келиңиз. Саламатсыздарбы? Жалпы кыргыз элиме салам. Бүгүнкү катышуучулар, бүгүнкү коноктор, Болот досум, Милена эш. Кармашкан колуңуздар эч качан үзүлбөсүн. Өмүр бою бактылуу болгула, бири-бириңерди сүйүү бар жерде бардык нерсе болот. Өмүр бою кармашкан колуңуздар эч качан үзүлбөй, бактылуу болуп жашаганыңызды каалайм. Керемет. Келиңиз акылайым. Болот мырза, Милена айым, куш бооңор бек болсун. Ар дайым эле ушундай көздөрүңөр бири-бириңерди караганда жанып, жүрөгүңөрдөгү ысык сүйүүңөр өчпөй. Кармашкан колуңар эч качан үзүлбөсүн. Ысык суукка чогуу чыдаган мыкты жубайлардан болгула. Керемет. Айзайым, келиңиз. Айзайым. Болот мырза, Милена айым, силерди чын жүрөгүмөн куттуктайм. Ушуга чейин ишенбей келгем, бирок аябай таң калтырдыңар. Бактылуу болгула, кармашкан колуңар эч качан үзүлбөсүн, анан үлгүлүү үй бүлөдөн болгула. Сымбатайым көрөлү микрофонду, дароо эле келиңиздер. Экөөңөр сонун жарашып турасыңар, боюңар вообще идеально келишип турат. Ошон үчүн силерге бакыт каалайм. Силердин экөөңөрдүн мамилеңер эч качан эч нерсеге же финанс жагына же уруш жагына эч жакка такалбай, ушинтип сүйүшүп, кол кармашып, до конца жүрө бергиле, эки дүйнө бактылуу болгула, эки дүйнө экөөңөрдү бири-бириңерди издеп таап, бардык жерде чогуу болуп жүрө бергиле. Чоң рахмат. Анда Бегайым айым келиңиз. Болот, Милена, бактылуу болгула, бар болгула, бай болгула, ата-энеңерге кайрымдуу болгула, анан үлгүлүү үй бүлөлөрдөн болгула. Чоң рахмат.
көрүүчүлөр таң калып атсаңыздар керек, Бегайым айымда жакшы сөз сүйлөйт экен депчи. Бир сөзүн айтып коеюн, Бегайым айым мындай эме Адис мырза айтып кетти го, реалистмин депчи, ошондой мындай чыныгы үйлөнүп аткандарга гана жакшы сөз сүйлөйт. Ага чейин баягы чайда жүргөндөргө жакшы сөз сүйлөбөйбүз, ушинтип үйлөнгөндө гана жакшы сөз чыгат өзүңүздөр, Анда Мадина айым көрүп коелу, келиңиздер. Болот, Милена, бүгүнкү тоюңар менен куттуктайм. Силерге ден соолук, это самое главное, бакыт. Алдыңарды бала бассын, артыңарды мал бассын. Роза, келиңиз. Нурмат мырза. Болот, Милена, силерге кааларым чын ден соолук, узун өмүр. Бул жашоодо бардык нерсе болот дейт. Эркек кайраттуу болуш керек, аял сабырдуу болуш керек дейт. Силерге кааларым бактылуулук. Дайыма колуңар кармашып, дайыма бактылуулуктарга жүгүрүп, дайыма жакшылыктарга умтулууга, бактылуу болууга. Чоң рахмат. Роза. Кеттик, Роза. Болот, Милена, сиздерди жаңы эле таанысам дагы, силерге бакыт каалайм. Бири-бириңерди всегда өмүр бою түшүнүп, кармашкан колуңар үзүлбөсүн. Жаңыл мырза, келиңиз. Болот байке, Милена, силер үчүн аябай чын жүрөктөн кубанычтабыз. Сүйүңөр эч качан өчпөзүн, карылыкты дагы доорун бирге сүрүп, чачыңар бир жастыкта агарып, кармашкан колуңар эч качан үзүлбөсүн. Кыргыздын керегине жараган мыкты уул кыздарды тарбиялаган мыкты ата-энелерден болгула. Силер үчүн аябай кубанычтабыз. Чоң рахмат. Ошол жерде айтылган баталардын баары кабыл болсун, амин. Болот мырза, мен аябай толкунданып атам, экөөңүздөрдү көрүп. Курман Алымбекти аткан менен Курманжанды атканы көргөндөй эле болдум. Силерге кааларым Султан Сулейман менен Хюремдин бекем сүйүүсүндөй сүйүү каалайм. Үй бүлөлүк бакыт, алдыңарды бала басып, артыңарды байлык бассын. Ошол ар дайым бири-бириңерди сыйлашып, чогуу тең карып, тең алып жүрө бергиле, Рахмат. Керемет. Нурлан мырза. Барлы. Адис мырза. Нурлан. Нурлан мырза, келиңиз. Азаматсыз Болот байке, сиздин тарабыңызда ар дайым талашып, сизге чаң жугузбай колдоп жүрчү элем. Буйруса үмүттү актадыңыз. Сизге чын жүрөктөн азыр мен ыраазымын жана кубанып турам. Жана ошондой эле өзүмдүн тоюм болуп жаткандай толкунданып турам. Менин каалоорум силерге бизден эфирдей Full HD форматтагыдай шаңдуу жашоону каалайм. Ар дайым тунук жашоо болсун. Көптөгөн жакшы кызыктуу моменттерди чогуу өткөрүүңүздөргө мен тилектешмин. Азаматсыздар бактылуу болуңуздар. Чоң рахмат. Болот, Милена, бактылуу болгула, көп балалуу болгула. Жана эң баштысы үлгүлүү үй бүлөлөрдөн болгула Кыргызстаныбызда. Чоң рахмат. Жана ошондой эле ушундай жакшы каалоо тилектерден кийин биз кесиптешибиз Гүлназ айым мындай 2 жаштык өзүңүздүн жандуу чыгармаңыз менен бир жеңил бийге тартып койсоңуз, бул жакта да келиңиздер. Катышуучуларга да уруксат. Албетте. Мага берип жылуулук көзүңдөгү нурларын, отун жагып сүйүүнүн сезимимди уурдадың. Мага жагат сендеги жан дүйнөң арулугун, сездиргенсиң көз менен сүйүүнүн балуулугун. Тагдырым тандап бергеним, бакытым ишенгеним, түбөлүк болуп шеригим, сени менен биргемин. Тагдырым тандап бергеним, бакытым ишенгеним, таптым сени, махаббатым жалгыз гана сендеми. Сүйүп кетем элжиреп, көңүлүмдү карасам, ийниңе жөлөнүп, жүрөгүңө жанашам. Жетелешип колубуз, бирге өтчү сынакка, ширелишип кош жүрөк.
Арманы аткарган Гүлназ Чыныбек кызы. Келиңиздер эки жаш ордуңуздардан отуруп бериңиздер. Качан биздин кудагайларыбыз тойлар качан фуршет жейбиз деп отурушкан убагы. Гүлназ айым, келиңиздер, анда биз бүгүнкү долбоорубузда Эсен мырзага акырындап айтып туруп, ана демөөрчүлөргө убакыт бербейлүү келиңиздер. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин тоюбузду, студиябызды өзгөчө мындай тойго бөлөп, атмосферага бөлөп турган жалпы спонсорлорго ыраазычылык билдирип кол чаап коелу. Албетте мына ушундай аппак көйнөк кийсем экен, өзүмдүн сүйүктүүмдү жолуксам экен, менин ушунча күндөн бери кыялданган кыялым ишке ашса экен деп ар бир аруу кыялданат эмеспи? Анысың арындай бүгүн дагы кыялы ишке ашып отурган Миленанын үстүндөгү кооз көйнөгү сиздерге жаккан болсо, анда дал ушундай жана башка көйнөктөрдүн бардыгын Wedding Home Arisha аккаунтунан, дүкөнүнөн таба аласыздар. Сиздин да кыялыңыз ишке ашсын, мына ушундай аппак көйнөк кийип, Wedding Home Arishанын сонун көйнөктөрү сиздин дагы эң бактылуу күнүңүзгө күбө болгонду насип этсин. Керемет. Биздин студиябызды көрккө бөлөп отурган өзгөчө декорацияга ыраазычылык билдирип кетебиз. Ар дайым бизде жакшылык болгондо келип, колдоп, кооздоп, жана ушундай сонун көрккө бөлөп отурган эки жаш отурган аркабыздагы, кыскасы ичиндеги баардык кооздуктар бул Нази Декор декорациясына арналат. Биз Нази Декорго чоң ыраазычылык билдиребиз, анткени Нази Декор Бишкектеги жакшылык тойлордун бардыгын, ресторандарды өзгөчө кооздоп берип турат. Нази Декор жашасын деле. Жана ошондой эле биздин ар дайымкы тойлорубузду, жакшылыктарыбызды тең бөлүшүп, өздөрүнүн колдоосун көрсөтүп келген биздин кийинки дагы колдоочу демөөрчүлөрүбүз бар. Ал болсо биздин артыбызда турган мына ушундай фуршеттерди, жана ошондой эле улуттук даамдардын да фуршеттерин, эгер сиз жакынкы арада жакшылыкка турган болсоңуз, анда сөзсүз түрдө Чокорей KG7 баракчасына кайрылыңыз. Анткени сиздердин коногуңуздар келгенде маанайын көтөргөнчө, коноктор тойдун башталышын күткөнгө чейин ушул даамдарды татырса, сөзсүз түрдө маанайын көтөргөнгө чоң салым кошулат. Чокорей KG7 ар дайым биз менен жана сиздер менен. Албетте, биз жолуктук долбоорун башкы демөөрчүлөрүнө да ыраазычылык билдирип кетпесек болбойт. Гүлназ айым, бул Air Baby балдар жалаяктар. Эгерде сиз ымыркайыңыздын ден соолукта болушун кааласаңыз, жана ымыркайыңызга ошол жалаяктар жакшы жумшактык, назиктик, кадимкидей эненин кучагындай бир сонун нерсени тартуулап турушун кааласаңыздар, анда албетте Air Baby балдар жалаяктары ар бир ата-эне, ар бир балдарга колдонсоңуздар болот. Жана ошондой эле ар дайымкы бизди колдоп келаткан демөөрчүлөрдүн катарын толуктаган сөз түрү Демирбанкка да токтолуп өтөлү. Демирбанктан жакшы жаңылык, онлайн насыя алып, Бека компаниясынын тиричилик техникасын сатып алга 10 000 сомго чейин сертификат алыңыз. Бул кандай иштейт? Абдан оңой. Ар бир 20 кардар 20 000 сомдон башталган суммада онлайн насыя алса, ал Бека компаниясынын тиричилик техникасын алууга 5 000 же 10 000 сомдук акчалай сертификатка ээ боло алат. Акция 16 апрелге чейин уланат. Мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз. Онлайн насыя болгону 19,99 чен менен. Демирбанк ар дайым биз менен. Гүлназ айым, кыргыздын каада салтында жолук салмай деген бар.
Жана ошондой эле бүгүн Болот мырзанын апасы келип салыш керек болчу. Бирок жашоодо ар кандай экен Болот мырзанын апасынын ошо жакындары бул дүйнө менен кош айтышкандыктан келе албай калды азырынча. Бирок Болот мырзанын туугандары жана ошондой эле Оксана жеңеси келип отурат. Келиңиз. Ооба, ошентсе дагы өзүнүн апакай жоолугун аманат кылып, Оксана жеңекебизден берип жибериптир. Анда сиздердин жакшылап шаңдуу колчагыңыздар менен, ак батаңыздар менен биздин Милена келинибизге жеңеси Оксана ак жоолугун салып жаткан учуру ылайым эле барган жериңизден бак тапкан, агарткан көгөркөнүн ашындай үлгүлүү келиндерден болсун деген ниеттер менен ак жоолук кандай сонун жарашып калганын чогуу байкасаңыздар болот. Жана келиңиздер кудагыйлар. Ошондой эле атайын бири-бирине кудагыйларга алып келген кудагыйлардын бири-бирине бере турган гүлдөрү бар экен. Чоң рахмат. Өкөйсүкөй ошондо. Бирөөңүз суроо түштү эле. Сіздерге дагы атайын атарытып, жолгарытып, мына ушундай тойдун көркүнө чыгарып келип бергениңиздерге дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Ылайым эле үйүңүздөрдө ар дайым жалаң жакшылыктар болсун, той болсун. Келин алып жаткан тарапка болсо келиниңиздер ак жол той болсун дейли. Сиздерди барган жерин бала менен толтурган, шаң менен жалаң жайдары күндөрдүн себепчиси болгон келиндерден болсун. Ал эми Болот мырза болсо кандай күйөө болсун айтып коюңуз. Болот мырза, татыктуу күйөө бала болуш үчүн Миленаны бактылуу кылсаңыз болду. Сизди бүт Кыргызстан жана кудагыйлар бүт бардыгы сыйлайт. Ушул эле сөзүм. Ал эми Милена, Болот мырзанын талантын токтотпостон сиз алдыга кетирип, Орто Азиядагы, СНГдагы эң популярдуу ырчы, эң популярдуу актер болсун, Кол чалып коелу. Гүлназайым, эми биздин гимн ырларыбыз ырдалбаса болбойт го. Буларды канча мээнет менен, канча эмгек менен жазылды. Анткени ушуларды жазып атканда биз жолуктук долбоорунду элестетип жаздыңыздар да. Сөзсүз түрдө ушундай тойлорду элестеткенбиз. Анын үстүнө биз дагы баягы айтып калабыз, чакан үй бүлөбүз деп, андыктан биздин да жүрөгүбүз толкуп кубанып жаткан учурубуз. Бүгүн ырдабаганда качан ырдайбыз? Анда катышуучулар, келиңиздер ортого. Болот мырза. Мына ушундай баш кошконго чейин гана биз милдеттеме алганбыз. Демек бүгүн дөн баштап Болот мырза менен Милена биздин долбоордун официалдуу үй бүлөсү болгондуктан официалдуу кетишти. Турмуш деген ушундай экен, бактыңызды таптыңыз. Жаш кетип атам. Жаш кетип атасыз. Жугуштуу болсун дегендер сөзсүз түрдө кучактап коштошуп алыңыздар. Эки жашыңыз менен. Жолуктурдум адамымды көңүлдөгү
бақыт іздеп қалбай анын ізінен, біз жолықтық миллиондордун içінен. Албетте Болот мырза, сіздерге бактылуулук каалайбыз. Жыл сайын бешик той болуп, жалпы кыргыз элүүсү менен майрамдап ушул куттуу студиябызда жакшылыгыңыздарды бөлүштүрганга биз даярбыз. Лаймеле кармашкан колуңуздар түбөлүктүү болсун. Мына ушул куттуу студиябыздын эшиги ар дайым сиздер үчүн ачык. Кандай жакшы жаңылыгыңыздар болсо, сөзсүз түрдө биз менен бөлүшкөндү да унутпаңыздар. Жана ошондой эле биздин калай калкыбыз менен да бөлүшкөндү унутпаңыздар. Ай эми сиздер болсо, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз менен биргеликте толкундан кубанып жаткан учуруңуздар, да ошол кубанычыңыздарды алдыдагы пикир бөлүкчөсүнө жазып өтсөңүздөр болот. Эгерде сиз өз бактыңызды биз жолуктук долбоорунан тапкым келет, ушул жактан турмушка чыккым келет, үйлөнгүм келет дегендер болсо, биздин эшигибиз талапкерлер үчүн дагы, жаңы катышуучулар үчүн да ар дайым ачык. Чыныгы жашоо менен, жасалмай эмес, чыныгы долбоор менен биз баш коштурганга даярбыз. Мына ушундай сонун тойду дагы өткөрүп алдык, кубанып, толкунданып жатып. Антан ушундай тойлор көп болсун дейли. Дагы бир жолу биз жолуктукта бүгүн жашасын сүйүү, жашасын биз жолуктук долбоору. Мейли, бул реалити долбоор курсак ачып кеткендер да бар экен. Ортон ачалчы гана. Ортон ачалы. Мына адам биринчи жарман эмес, сүйүүнү биринчи орунга коюш керек деп ойлойм, Гүлназайым. Ошондуктан Болот мырза, Милена дагы бир жолу бактылуу каалайбыз. Урматтуу Гүлназайым, коштошуп болчу. Алдыраак туруп. Өтө толкундан отабыз, Мен өзүмдүн балам үйлөнгөндө эле толкундан отам да. Мен да келин алгандай кубанып турган учурум. Ушул толкунда ушул сезимдер сиздерде да болуп жаткан үчүн биз абдан сүйүнүп, биз алдыга кетип жатабыз. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки жума көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Биз менен бирге болгонуңуздар үчүн ыраазыбыз. Жашасын биз жолуктук.